бөтөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт. Билген кишилердин айтымында ачык асмандын өкмөт үчүн кереги барбы, кереги жокпу? Талаш пикирлер бар экен да. Жакшы пикирлер да, каршы пикирлер да кочоктошуп жүрөт экен. Менин жеке түшүгүмдө бул ачык асман деген бул эме эч кандай тоскоолдук жок. Кааласа Кыргызстан аркылуу учу берсин, жүк салып кете берсин. Орустарча по пути деп коет, кыргыздар жол тоскон, кол тоскондордун баардыгын кошуп алып кете берсе болот да. Анан булар айтып атпайбы коопсуздук маселеси депчи. Мен ошо коопсуздук маселесинен коркуп турам. Мына дача суунун боюнча айли иш аягына чыга элек да. Түрктөр кыргыздарга кенемте төлөп бере элек да. Биз кыргыздын 40 адамдын өмүрүн 40 мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюшубуз керек да. Өкмөт, силер өлүмтүк боло турасыңар. Каршы пикириңер, жакшы пикириңер болсо жазбайсыңарбы? Айтпайсыңарбы? Бүгүнкү алып чыгарбайлы. Депутаттарды эки жаат кылып койдуңар. Булар айтып атат, бири-бирибизди сыйлайлы деп. Бирок биз баардыгыбыз биригип келип мамлекетти сыйлайлы. Мамлекеттин максаты болуш керек. Мамлекеттик саясат болуш керек. Ачык асман киргенден бизде бүгүн канча 4 компания бар. Эйр Манас, Эйр Кыргызстан, Авиатрафик, Тезжет. Буларды муунтуп салат. Москвага аттаган жүргүнчүлөрдүн бардыгын Аэрофлот менен Урал-Аба жолдор алып калат. Туурабы? Курманбек Токтогулович. Туурабы? Туура. Сиз ушунун бардыгын билип турасыз да. Бирок чыкпай турасыз. Өкмөттүн токтому жок келди. Мындайча айтканда машинанын техпаспорту жок келди. Айдаш керекпи, айдабаш керекпи? Кеп ошондо болот атат. Силер так келгендер мына ачык асман долбоор боюнча убагында Сапар Жумакдышында Дайыр Кенеке баштаган топ иштеген. Сиз ошонун катарында бар болчусуз. Эмне үчүн ошол топ мыйзам долбоорун өзүңөр алып келип киргизген жоксуңар өкмөткө? Жогорку кеңешке. Жооп бериңиз. Өз убагында талкуулап, согласование өткөрүп киргизгенбиз. Премьер-министр кол койгон. Ошону азыр кийинки проект, депутаттардын проекти чыккандан кийин кайра атазбайт этип алдык. Биздин өзүбүздүн проектте 2 берене боюнча поэтапный киргизилген. Ошол туура деп эсептейбиз да азыркыга чейин. Өткөндө биз макулдашылганда эле ошол 2 статьяны талкуулап туруп ошого көнгөнбүз. Анан азыр чыгып кетип атпайбы башкалары дагы. Рахмат. Жана коопсуздук боюнча жана 10 статья тоскоолдук болот, аябай катуу. Туура. Аны баягы ийне жүнүнө чейин мен далилдеп жооп берейин, баягы кат түрүндө. Ал жагы эми Кыргызстанда бир жылда 2 миллион адам ары бери учат экен да. Анын 1 миллион 200 миңин чет элдик компаниялар тейлейт, бир 800 миңин биздин компаниялар тейлейт, туурабы? 60-65% чет элдик компанияларда туурабы? Калганы биздики, майда чүйдөсүн баары. Азыр ачык асман кирсе, бардык нерселер чет элдик компанияларга кетет, баа арзандайт. Бирок Бишкекке баары эле келип кону берет деген ким кепилдик бере алат? Ушу Дубайдай болуп калат деп эми Бишкекке кызыккандар болбосо керек да. Туура, Москвадан учуп бараткан, Таиландга учуп бараткан эме заправка кылам, кошумча жүк алам, кошумча адам алам деп алардын өзүнүн кызыкчылыгы болот. А бизде кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгы барбы ошондо кыпчылык? Мына азыр мен бул талкуудан байкап калдым да. Эми мага бул мыйзамды колдоп кой деп 2-3 күндөн бери чыгышкандан кийин анан шектенип калдым мен. Берде бир жерде лобби, бир жерде хобби, кыпчылык болсо керек, кызыкчылыктар бар болсо керек деп. Сиздер өкмөт мыйзамды чакыртып алган экенсиздер. Мен урматтуу биздин комитеттин 4 депутаты ушул мыйзамдын авторлору экен, арасындагы экен да. Төрага да жүрөт, фракция лидерлери да жүрөт да. Анан буларды эле чакыртып алып, анан сиздер өкмөттөр чакыртып алгандан кийин чогуу бирдикте иштеп чыкпайсыздарбы? Жоопкерчиликти чогулгула жогорку кеңеш менен өкмөт. Анан алып келди. Азыр мына түрү менен мунун өтпөйт. Бизден өтсө да тияктан өтпөйт. Аборт жасагандар жасап алып салат буну. Ошон үчүн мен дагы жогорудагылардын пикирине кошулам. Өкмөт силердин деле корутуңар жок экен да. Ачык корутуңар жок экен, протокол дейт. Эми протоколдун тыысы түшүп калса ал прокол да. Эртең ошон прокол деп койсуңар да. Ошон үчүн кийинкиге жылдырып туралы буну. Мыйзам каралып атканда 2 сааттан бери талкуулап атабыз да. А өкмөттүн өкүлү эмне унчукпайсыңар силер? Батага келгендей болуп, башыңар салып отурасыңар да.
же өлкө үчүн, өкмөт үчүн бул мыйзамдын кереги жок бу. Же силердин көзүңөрдү көрдүк, сөзүңөрдү уккан жокпузда. Эмне турасыңар, көзүңөр жылтырат, айтпайсыңарбы? Мындай, биздин сунушубуз бар, биздин мындай жумушубуз бар деп. Отурасыңар го. Ал транспорт министри, ал авиациянын жетиси мыйзамды депутаттар демилгелеп чыкты. Өкмөттүн корутундусу жок, пикири жок. А силер отурасыңар. Айлык иштеп атканын айткыла да, даярданып келдиңер беле? Өкмөттүн позициясын, көз карашын билдирбейсиңерби? Эки жат кылып кырылыштырып кой отурбай. Арбитрдей болбой. Айтыңыз. Урматтуу депутаттар, ушул мыйзам бизге керек, бирок ушул мыйзам долбоору азыр өкмөттө на согласование, он рассматривается, анан биз урматтуу депутатка кат жүзүндө жазганбыз, 28 сентябрга чейин бизге убакыт берсеңиз, анан биз заключенияны берели деп. Бизге андай кат берген жок. Рахмат, мындай экен деме. Түшүндүм, өкмөт, ага эле өлүм түксүңөр да силер. Жыргатып деле жоогуңар жок, жыргатып деле бир отчет баяндамаңар жок да. Махабат Эргешев мындай кылайык, эми бир пикирге деле келип калыптырык. Чынында ачык асман боюнча ачык оюмду айта турган болсом, де юре бизде ачык асман жок, де факто ачык асман долбоор иштеп атат. Эгер ачык асман долбоору жок болсо, иштебесе, Березовский Кыргызстанга учуп келбейт эле да. Батукаев Кыргызстандан учуп кетпейт эле да. Бул ачык асман деген уруксат. Мыйзамдаштырып беришибиз керек да. Бизге деле итибай чотубайдын баары учуп кетпайбы? Дача сууда авария болбойт эле да. Эгер ачык асман жок болсо. Буну ошону мыйзамдаштырып коюу үчүн өкмөт сурап атасыздар. Анан эң негизгиси экономикалык, экологиялык негиздерге карап, анан коопсуздук эң ирет. Ошол боюнча өкмөт өзгөчө бул карап чыгып, анан эми азыр концепциясын биз 12 эле депутатпыз да. 120 депутаттын талкуусун алып чыгарып, концепциясын колдоп, комитеттен чыгарып берелер. Анан жалпы жыйында келгенде өкмөт башчынын өзүнүн орун басары келсин, вице-премьер, кепилдик берсин. Анан жанагы Кыргызстанда иштеп аткан жергиликтүү авиакомпаниянын жетекчилери дагы келсин. Алардын да пикирин угайык, анан жалпы эл уксун. Ошондойго чакырам, азыр концепциясын колдоп берелер. Сунушум ушул. Рахмат.